Assalamu алейкум ардактуу Ош Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2022-жылдын 20-марты болуп калды. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Кыргыз Ата эл өкмөтүнөн эсиңиздерде болсо бир жума мурун келип ушул айылдан ат тарттым эле, дагы кайра келдик. Дагы жакшы бир улактын аты сатууга коюлду. Ушул ат тууралуу сиздерге маалымат беребиз, бөлүшүп өтөбүз. Экрандан алыстабаңыздар, атты байкаңыздар туугандарына. Көрүңүздөр, ат жакса аласыздар, ээсинен маалыматты сурайбыз. Ат тууралуу болгон маалыматты сиздерге бөлүшүп өтөбүз. Көрүңүздөр, ат жакса аласыздар. Атка лайк басып коюңуздар. Улакка үйргө аты дегендер алып каласыздар. Улактын, үйрдүн аты деп биз өзүбүз улактарда көрүп эле жүргөн ат сатууга коюлуптур. Эми ушул ат тууралуу сиздерге кенен маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктар жакшыбы? Атты сатууга коюпсуз да. Бу баштаганда эле жашынан баштайлычы. Жаш канча? Жетиде. Мына жетиге азыр жет экен да, эсебине жет экен, а? 6-дан 7-ге өтмө экен. Так, мына атты байкаңыздар. Эми кенен маалымат алып, мындай аттын жүгүрүгүн аз токтоңчу, мына дене мүчөлөрүн, путу колу тазабы аттын? Ден соолугу? Таза, бар жогу. Эч кандай эме айыбы жок аттын. Колго жоош элеби? Такага туруштары жоош. Кичине секин бастырыңчы азына жамбаштарын, соруларында байкаңыздар. Атты метирлейбиз. Кайтара бериң. Породасы бурулушу да жайында экен, а? Породасы карабайыр. Үйрү кандай аттын, үйрү? Үйрү улагы ишеништүү аттын. Үйрү улагы ишеништүү экен. Үйргө улакка ат издегендер. Токтоңчу азына көкүрөктөрүн да тартып коелун. Жебич кандай аттын, жебичи. Мындай оң туягында мындай агы бар экен, а? Артында дагы көрүп турам, ушул эле туягынын. Мындай артында дагы бар экен. Атты эми бир жүгүрүтүп да мындай чабып да көрсөтүп койбайсызбы? Мындай кайрыйсызбы, кайсы же үстүгө чабасызбы, астыгабы? Же астыга чабып, астыга айдап туруп үстүгө өтпөйсүзбү? Мындай жүгүрүгүнү, аттын жеңилдигин дагы байкаңыздар. Азыр метрлеп дагы көрсөтөм. Басын көрүңүздөр. Күлүктүгүн байкаңыздар эми аттын. Күлүк ат экен жаныбар. Узак эле чабып кетти эми. Мындай азыр талаа түзгө чыгып тартканы болбой, мындай жолдордо тартып атабыз. Кайра кайтарып чапты го. Ат ишеништүү экен, улагычы. Торпок улактарга чабып жүрөбүз деди ээси. Азыр эми сиздерге баасы менен боюн да көрсөтүп өтөмүн. Жакса алып каласыздар. Лайк басып коюңуздар атка. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Басыгыны көрүңүздөрчү, мына деминет кот. Деминген ат экен. Буруңчу мындай поворотторуна көрсөтүңчү эми. Бурулушу да каябай. Жеңил экен ат. Эки жакка бирдей бурулат экен. Эми кандай улактарга салынды, ошолордун да улагынан кичине эми бир экөөбүз сөз кылайлы. Торпок улактарга салынганбы? Кириши чыгышы кандай, атты урушу? Жакшы. Каттуурабы атты? Топко кириштери. Жакшы. Жебич. Чабып көрүп алса да болот. Сорундары дагы бар деди, а? Сорундары бар. Улакка барса сорунсуз кайтпаган ат экен. Азыр эми метрлеп койбойлубу боюну бир жолу? Мына жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бою канча чыгат экен? Боюну точно метрге салып көрсөтүп өтөмүн. Мына метрли менен да боюну көрсөтүп өтөйүн. 1.60'dan жогору, 1.62 болуп турат. Эми 60ка жооп экен да.
Мынакей достор, аттын бардык маалыматын алып бүттүк. Көрүңүздөр, жакса ээси менен байланышып алып калыңыздар, атка лайк басып коюңуздар. Токтоп туруңчу ушундай. Муну кече улакка дагы чаптык дедиңиз. Кече улакка кандай sorun алып кайттыңызбы иши кылып? Бир эшикке таштап кайтты. Мына Нокатта Аралда болду да, Аралда улакта бир эшикке кече sorunга салып кайтыптыр. Онда заряд 1000 экен да аттына, кече улакка чаап алып, бүгүн мына көрүп турасыздар. Кайтара бериңчи, эми баасына токтолойлучу, баасына. Баасыны канча дей саттың? Мындай тарс эле айтыңчы, сата турган кылып туруп сатыш ниетте. $2,500. Аттын баасы $2500 экен. Эми ээсинин номерин айтып өтсөк. Pilus 996 кодун тересиздер. 777 менен 89 26 49 номери менен байланыша бересиздер. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Атка лайк басып коюңуздар, саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун.